Улуттук валюта колдоого муктаж болуп турат. Доллар наркы асмандап кеткендиктен өкмөттүн дарегине кескин сындар айтылып келет. Мындан улам министрлер кабинети соода сатыкты сомго өткөрүү керектигин айтып чыккан. Мындай сунуш өзгөчө курулуш компанияларынын дарегине көп айтылууда. Себеби доллар менен ипотекалык насыя алгандар алардын карызын сомго алмаштыруу талабын айтып чыгышкан эле. Андыктан өкмөт ишти дал ушул курулуш тармагынан баштоону чечкендей. Почему мы именно с строительных компаний начали? Биз эмне себептен ишти курулуш компанияларынан баштадык. Себеби ар бир компания келишимдерди доллар менен түзөт. Бирок цемент, кирпич сыяктуу курулуш материалдары сом менен сатып алынат. Кызматкерлерге маяна сом менен төлөнөт. Андыктан бул тармак сомго эч кыйынчылыксыз өтө алат деп ишенем. Айрым курулуш компаниялары келишимдерди улуттук валютада түзө баштады. Мындай аракетти бардык компаниялар кубаттап, улуттук валютаны колдоого активдүү катышат деп ишенем. Себеби коңшу Казакстанда мындай сунушту курулуш компаниялары колдоп жатышат. Бирок мындай сунуш каатчылыкка кабылган курулуш тармагынын өкүлдөрүн кооптондурууда. Себеби кризистен улам калктын сатып алуу жөндөмү төмөндөп, көп кабаттуу турак үйлөр өтпөй турат. Алар мындан бир нече жыл мурдагы кыймылсыз мүлккө болгон суроо талапка карап, ири суммадагы насыя алып, заңгыраган турак үйлөрдүн курулушун баштап койгон. Ал үйлөр өз кардарын таба электе минтип доллар кескин жогорулап, каатчылык басты. Мындан улам сооданы сомго которуу менен маселе чечилет дегенге кепилдик жок. Курулуш тармагы ого бетер оор абалга кептелиши ыктымал. Поднятие имиджа нашей национальной валюты, мы понимаем, что в рамках таможенного союза. Албетте, улуттук валютаны колдоо үчүн сом менен соода кылууга биз каршы эмеспиз. Бирок бизде өкмөт мүчөлөрүнө бир катар суроолор бар. Эгерде биз сомго өтсөк, буга чейин доллар менен түзүлүп койгон келишимдердин тагдыры эмне болот? Анын үстүнө бизде курулуш материалдары чыгарылбагандыктан дээрлик бардык материалдарды чет өлкөлөрдөн доллар менен сатып алып келебиз. Анын үстүнө биз сомго өткөн соң доллардын курсу жогорулап кетпейт деген кепилдик барбы? Биз бул маселени баш ооруса балта менен чаап салыш керек деген принцип менен чечпешибиз керек. Ансыз да курулуш тармагы оор абалда турат. Тармакты жоготуп албаш үчүн өкмөт мүчөлөрү так план иштеп чыгуулары зарыл. Курулуш компаниялары буга чейин кризиске каршы чараларды кабыл алышкан. Бирок доллар куну 70тен ашпайт деген ишеничте сатып алуу сатуу келишимдерин да түзүп коюшкан. Кардарлардын абалын түшүнгөн күндө деле ал келишимдерден артка кайтууга болбойт дешет ишкерлер. Эми келерки жылга план түзүүдө гана өкмөттүн сунушун эске алууга болот. Бирок доллар мындан ары жогорулабайт деген кепилдик болгондо гана. Не надо делать из строительных компаний плохих ребят. Бизди жаман бала катары көрсөтүүнүн кереги жок. Биз элге эч жамандык кылган жокпуз. Болгону тобокелчиликтердин алдын алуу зарыл. Биз да өзүбүзчө сомго өтүүнүн жол жобосун караштырабыз. Бирок ачык айтып коеюн, бул өтө кооптуу. Себеби курулуш материалдарынын 65% чет өлкөлөрдөн импорттолот. Бизде болгону кирпич, цемент жана бетон өндүрүлөт. Тилекке каршы биздин жакынкы коңшуларыбызда курулуш материалдарын доллар менен сатышат. Сомду кубаттоо идеясын көтөрүп чыккан Улуттук банктын өкүлдөрү бул кыйынчылыктар менен алдын ала тааныш экенин белгиледи. Алар кырдаалды жөнгө салуу үчүн мыйзамдарга өзгөртүүлөрдү киргизүүгө белсенип жатыптыр. Анын ичинде ипотекалык насыя алган бюджеттик кызматкерлердин маселеси да камтылган дешет Улуттук банктын өкүлдөрү. Данный вопрос должен решаться, конечно, не единомоментно. Албетте бул маселе дароо чечилет деп айтууга болбойт. Комплекстүү иш-аракеттер керек. Биз иштеп чыккан пландын алкагында экономиканы жөнгө сала турган ар кандай иш-чаралар бар. Анын ичинде импорттук, экспорттук компаниялардын эсебин карап чыгуу да камтылган. Тактап айтканда ишканалардын реестрин түзүү сунушу келип түшкөн. Ошондой эле курулуш компаниялары айткан маселелер да каралып жатат. Айтылгандарды эске алуу менен чечим кабыл алынат. Баары эле улуттук валютаны колдогусу келет, бирок эч ким тобокелчиликке кабылгысы келбейт. Кескин пикирлер айтылганы менен бүгүн чогулгандар бир пикирге келе алышкан жок. Тек гана 5 күндүн ичинде өздөрүнүн сунуштарын алып келмей болду. Мээрим Ташибекова, Александр Симонов, НТС.